Буга чейин Ош шаарында биринчи жолу таштандыларды иргөөчү контейнерлер орнотулганы маалым. Муну менен тамак аш калдыктары, турмуш тиричилик калдыктары, пластик, кагаз, айнек идиштерди бөлүп салуу максатталган. Бул долбоор 2022 жылдын август айында ишке ашкан. Контейнерлердин орнотулганына 6 ай убакыт болгону менен жергиликтүү тургундар таштандыларды бөлүп салганга көнбөй жатканын айтылат. Көнгөн жок да. Биздин элдер көнүш үчүн дагы 5-6 жыл болсо керек менимче. Анан баягы мусорларды дагы көбү ушул урнага таштабайт да, баягы салафаны жокпу же бөлүп салганда нерине көрүнгөн гараждардын түбүнө, башка домдордун мусор ящиктерине таштап коюшуп атат. Элдер буга чейин көнүп калыш керек эле да. Башында бардыгы жакшы дейбиз, кылабыз деп бардыгы убадасын беришкен. Мен Капарайтива 8-домдомун. Мен 2-3-өнү көрдүм. Даже машиналар менен апарып биздин домго мусор таштап атат да. Тургундарды таштанды таштоо маданиятына үйрөтүү негизги маселе болуп турат. Ал үчүн турмуш тиричилик таштандыларын иреттеп, курулуш жана коммерциялык таштандыларды уруксатсыз чыгарууну көзөмөлдөгө стационардык жерде диспетчер 24 саат бою кызматта. Байкоочу камерада орнотулган. Эрежеге баш ийбегендерге эскертүү жана айып акча каралат. Мындай нерсени көбөйтүп эме кылса жакшы. Элдер культурага үйрөнүш керек. Өзгө маданияттуу болуп, көчөдө таштабай, эме кылып, мындай жакшына эме кылса, биздин Кыргызстандагы таза болуп, Оштагы таза болуп, жакшына болуп жүрөбүз да. Келечеги жаштар болгондуктан көп таштандыны жаш балдар алып чыкканына байланыштуу ушул мектептерге азыр ачык сабак өткөрөлүк деп бүт мектептер менен сүйлөшүүлөр жүрүп жатат. Таштандыны бөлүп таштоонун пайдасы, кандай бир экологияга пайда келтирет, бир таштандыны бөлүп таштаганда канча жеңилдик болушун түшүндүрүү иштерин жүргүзүп жатат. Азырынча таштандыларды иреттеп чогултуучу станция Араван кичи районунун Капарайтив көчөсүндөгү үйлөрдүн ортосунда гана бар. Бул пунктту курганга Ош тазалык кызматы 900 000 сом сарптаган. Алдыда дагы каланын 30 жерине мына ушундай таштанды иргөөчү контейнерлерди орнотуу пландалган. Учурда эл тарабынан да суроо талаптар көп түшүп жатканы кошумчаланат. Каттар келе баштады. Биздин микрорайонго кылып бериңиздер, бизден кандай жардам деп элдер өздөрү да кызыктар болуп атат. Жеке компаниялар дагы келип дөмөрчүлүк кылайык деп, кандай бир бизден жардам керек болсо, биз да жардам берейик деп өздүн дөмөрчүлүгүн сунуштап жатышат. Бүгүнкү күндө шаар боюнча дагы таштандыны бөлүп таштоо боюнча дагы иш пландарды киргиздик. Атайын таштанды таштоо урналарды бөлүп таштаганга элдерди үйрөнүп жатабыз. 2023 жылы жаңы таштанды талаанын курулуш иши башталат. Январь айында тендер жарыялана тургандыгын Ош шаарынын вице-мэри Сонунбек Жунуспаев жылды жыйынтыктап жатып билдирген. Эске салсак, 2018 жылы Ош тазалык муниципалдык ишканасы жаңы таштанды талаанын эскисинин жанына курууну чечкен. Анткени менен арадан 4 жыл өтсө да полигондун курулушу башталбай келди. Асель Сыдыкова, Илимбек Турсунбай уулу, Регион телеканалы, Ош шаары.